Чыңгыз Айтматов. Чыңгызхандын ак булуту. Китеп Тең мүмкүнчүлүктөр социалдык борборунун студиясында жазылып даярдалды. Окуганым Сынай Өсөрова, Бишкек 2025. Чыңгызхандын ак булуту. Бул чүлкүмдө поезддер батыштан чыгышка, чыгыштан батышка байма-бай каттаган. Сары өзөктүн аяздуу шамалы кишини учурчудай удургуп, жер менен көктүн ортосунда кар тозоңун сапырып, алай дүлөй түшүргөн февраль түндөрүндө поезд айдагандар боронду бекет бу ааламды чылк чүмкөгөн боз чаңгыл борошонун, талаа бетин тегиз каптаган күрткүлөрдүн кай жеринде шамын жылтыратып турганын зорго баамдап өтүшөт. Дүкүлдөгөн алп толкусу аба жиреп өткөндө илебинин күчүнөн арт жагы куюндап, поезддер бурганактуу мунарыкта коогалуу жаман түштөгүдөй келет да кетет. Өздеми ызгаардуу аяз, бороон болуп, кайра өзүн чылк басып калган мындай түндөрү Сары өзөктүн даркан талаасы үстү булоолонуп, асты түнөрүп сапырылып жаткан алп мухитке окшойт. Так бүгүн дүйнө жоктон бар болуп, кайра жаралып жаткандай таризденет. Ушул уч кыйырсыз улуу мейкиндиктин бир окум жеринде, кичинекей бекеттеги бир үйдүн терезесинде жарык өчпөй, ооруп жаткан же санаасы санга бөлүнүп, көкүрөгүн кайгы өрттөп, уйкусу качкан адамга карал үчүн жагылгандай жарыктын түнү бою таң атканча жылтырап турган. Ал терезе Абуталип Куттубаевдин үй бүлөсү турган жалпак үйдүн терезеси. Абуталип эми мына эшиктен кирип келчүдөй шырпеткен дабышты аңдыган Зарипа жарыкты өчүрбөйт. Чырактын билигинин улам кароолонуп кеткен учун кесип коюп күтүп олтурат. Биликтин учу кесилип, үй ичи жарыгыраак боло түшкөндө уктап жаткан эки баласын эрксизден бир карап алат. Кара чаштуу томолук баштарын тийиштирип, уялаш күчүктөрдөй экөө уктап жатат. Тышта ызгаар, үй ичи суук, ич көйнөкчөн Зарипа ичиркени эки колун көкүрөгүнө басып, бүрүшө калат да капыстан: «Ушу эки байкушумдун түштөрүнө атасы кирип жатпасын. Атасын көрүшсө булар жарыша чуркап, ыйлап да, күлүп да жарыша чуркап жөнөшсө, канча чуркашса да жетпей, атасы ары көздөй алыстагандан алыстаса. Кудай-ай, ушундай азаптуу түш көрүп жатышпасын», деп ойлоп каны муздай түшөт. Күндүздө алар бирер жарым мүнөткө бекетке токтой калган ар бир поездди үмүт менен карап олтурушат. Шалдыр-шулдур, кыйч-куйч этип поезд токтоор замат эки бала терезеге учуп жетип, моюндарын созуп тиктеп калышат. Атасынын тааныш караанын көрөр замат үйдөн атып чыгууга даяр. Бирок канча поезд өттү, күн артынан күн кетип атат. Атасы келбеди. Тоо арасынан аны капилет көчкү басып калгандай. Каерден, кандайча басып калганын эч ким билбеген сыңары кабар жок. Ал эми жердин экинчи бир бурчунда, Алматынын түрмөсүндө да бир терезеде, бирок темир менен тордулгон терезеде, бу күндөрү түнү бою, күнү бою жарык өчкөн жок. Бир ай болду. Абуталип Куттубаев шыптагы күндүр түндүр жаркыраган бу электр жарыгынан анык азапты көрүп бүттү. Баркырап жанганы ушунча, көздү жейт, мээни жейт, көздөрү не вак чычаладай кызарып чыккан. Башы коргошун куюп салгандай көтөрүлбөйт. А көзүн жумса, мээге ийнедей сайылган күчтүү лампичке төбөдө чак чаятта турат. Биртке бир эс алып, «Берде эмне жатам, мени эмне кылбайсың» деп жатышат дегенди ойлоп алууга бурсат келтирбейт. Бурсат убакыт, мөөнөт. Бурсат келтирбейт, убакыт бербейт. Түнүндө башын көйнөгү менен жаап, дубалга бет буруп жатайын дегиче, эшиктин үңүрөйгөн көзүнөн карап турган киши камерага шарт кирип келет да, тактай текшеден жерге жулкуп түшүрүп: «Дубалды карабай жат, башыңды жаппа, сволочь, Власовчул чочко», деп башка сөзгө тепкилеп жиберет. Мен кайдан Власовчу болом? Айланайын, Кудайды карасаңар боло, деп канчырейет өкүрүп бакырды. Жок, ага кулак салган жан берде болбойт экен. Ошо менен айлаганча, чакчайган жарыкка жүзүн тосуп, кызарып, каканактап ачышкан көздөрүн жумулбаса да жуумуп жатат. Атаң көрүү, караңгы түн кайдасың деп эңсейт. Караңгы. Деги мүрзөнүн ичи болсо да азыр караңгы жерде жатсам, мемиреп бир тынчып жатсам да калсам, бир да тергөөчүнүн, бир да надзирательдин мени тепкилегенге, уктатпай кыйнаганга,
суракта зордоп калп айттырганга бийлиги жетпесе, дейт. Надзирательдер күн алыс кезектешип кайтарышат. Бирок бирөө да Абуталиптин дубалды карап жата калган учурун көз жазымында калтыра элек. Калтырмак түгүл, ошондой учурду атайын аңдышабы. Шарт шурт кирип келип, туш келди, теп жибергенге баары маш. Түрмөнүн надзиратели кандай киши болору Абуталипке белгилүүдечи. Ошентсе да жаны кашайып, өзүнөн өзү сурайт. Булар эмне үчүн мындай? Сырт кебетесин карасаң, адамдан айырмасы жок. Ичи толо кайнаган жинзар. Мен булардын бирине да зыян кылбаган. Кылапат айтпаган адаммын го. Же мени мурда билишпесе. Мен де буларды билбесем, таанып атсам. Сөөгөштүсү бардай тепкилешет, сөгүшөт, кортошот. Эмне үчүн? Мындай кишилер кайдан чыгат? Кантип адам баласы жырткычка айланып чыга келет? Эмне себеп? Мен эмнеге мынчалык кыйнашат? Кантип чыдайм? Кантип жинди болуп кетпөөнүн амалын табам? Же дубалга өз башымды өзүм жарып, анан жаным тынабы? Антпейин десем, аргам түгөнүп бүттү го. Бир жолу чыдабай кеттим. Өмүрүндө жаалым мындай катуу келген эмес. Надзиратель адатынча кирип келип тепкенде, кандайча аны кекиртектен алганын өзү да байкабай калды. Кекиртектешкен боюнча экөө тең жерге жыгылып, тоголонуп, жумаланып, кармашып жатышты. Фронтто жолуксаң, не бактыр ойтатат элем, сага окшогон айбанды, деп кырылдады. Надзирательден жакасын тытыратып айырып, кокосун мыкчый кармаган Абуталип. Аңгыча эшиктен дагы 2 сакчы кирип келбегенде, мунун аягы эмне менен бүтөт эле Кудай билет. Абуталип эртеси күнү гана эсине келди. Козголоюн деп козголо албады. Денесин зыл баскандай, тумандаган көзүнө адеп урунган эле нерсе төбөдөгү чайкчайган электр лампа болду. Жанында дарыгер туруптур. Жат, тынч жата бер. Эми өлбөй калдың, деди. Акырын фельдшер Абуталиптин жараттарына дары сүйкөп жатып. Мындан ары акылы жоктук кылба. Надзирательге кол салды деп ушул жерден эле жайлап салышмак. Ит өлдүбү, киши өлдүбү деп да коюшмак эмес. Сенин өлүмүңө эч ким жооп да бермек эмес. Таңсыкбаевга рахматыңды айт. Ага сенин өлүгүң эмес, өзүң тирүү керек экенсиң. Алып калды.